Өткөн сабакта рационалдык көрсөткүчтүү даражанын касиеттерине токтолуп, бир мисал менен көргөзгөнбүз. Азыр дагы ушуга карата рационалдык көрсөткүчтүү даражага бир нече мисалдарды чыгарып көргөзөлүк. Бул жерде 4 кошулуучу турат. Биринчи кошулуучуда 4төн 3-түн 0 даражасы деп жазылып турат. Демек, каалаган сандын 0 даражасы 1-ге барабар. Эгерде мына жер 1-ге барабар болсо, анда 1-дин даражасы минус 0,5. А 1-дин каалаган даражасы 1 болот, анда биринчи кошулуучубуз 1-ге барабар экен. Минус 7,5 ондук бөлчөк. Муну жөнөкөй бөлчөккө айландырып жазсак, 10дон 75 болот. Демек, ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландырдык, көбөйттү. Даража терс болуп калды. Өткөн сабактагы касиеттер боюнча алымы 1-ге, бөлүмү ушул эле сандын оң даражасына барабар болот. 3 бөлүнгөн 2. Минус. Бул жерде дагы минус 2-нин даражасы терс сан болгондуктан бөлчөк, бөлүмү 2-ге барабар дагы алымы бөлүмү минус 2-нин биринчи даражасы. Плюс акыркы кошулуучубуз плюс 81-дин 0,25 даражасы дейт. Муну ондук бөлчөк, жөнөкөй бөлчөккө айландырсак, 100/25 даража болот. Барабар 1-дин өзүн жазабыз. Минус 10дон 75-ти 5-ке кыскартсак болот. Мына бир эки жердеги жөнүндө болуп атат. 5-ке кыскартсак, 75-ти 5-ке бөлсөк, 10. 75-ти 5-ке бөлсөк, 10. 7-ни мына бул жерге бөлүп көргөзөйүн. 75-ти 5-ке бөлөбүз. 1ден 5, 25 калат 15-тен. Демек, 75-ти 5-ке бөлсөк, кыскартсак, 15-тен болот. 15-тен. Ал эми 10ду 5-ке бөлсөк, 2-ден көбөйттү. 1. Бул экинчиде болсо 4-түн 2-ден 3 даражасы, бул тамыр болот. Тамыр 4-түн даражасы 3, а тиги квадраттык тамыр. Тамырда мына жерде квадрат жазылбайт. Бул жерде болсо минус 2, бөлчөктүн алдында да минус тургандыктан плюс болуп калат. Плюс 2-ден 1-ге барабар, плюс 81 даражасы. 100дөн 25-ти 25-ке кыскартсак, 4төн 1-ге барабар. Барабар 1 минус 15 бөлүнгөн 2-ге көбөйттү. 1 бөлүнгөн 4-тү 2-нин квадраты деп жазсак болот. Анда 4 2-нин квадраты болсо, сыртта өзүнүн 3-чү даражасы турат. Плюс 2-ден 1 плюс 81 болсо, мына жерден 81-ди 4-чү даражасы деп турат. Демек, бул тамырдын алдында, 4-чү даражадагы тамырдын алдында 81 болот. Барабар. Кайра кайталайм. 81-дин даражасы 4төн 1, а даражада бөлчөк туруп калса, анда бул тамырга барабар. Өткөн сабакта мунун формуласы көрсөтүлгөн болчу. Анда 1 минус 15 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн тамыр даражаны даражага көтөргөндө даража көбөйтүлөт. Өткөн сабакта касиеттер катары көрсөтүлгөн болчу. Анда 2 жерде 3 6 болот. Плюс 2-ден 1 плюс 4-чү даражадагы тамырдын алдында 81. 81 бул 3-түн 4-чү даражасы. Муну кандай түшүнсөк болот? 3-тү өзүн 4 жолу көбөйтсөк, 81 чыгат. Анда барабар 1 минус 15 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн тамыр чыгарууда 2-нин даражасы 6-ны тамырдын даражасы 2-ге бөлөбүз. Анда бул жерде 2-нин кубу болот. 6-ны 2-ге бөлгөндө плюс 2-ден 1 плюс
3'ün 4. darajasынан 4. darajadагы тамыр чыкканда 3 болот. Себеби 3'tün darajасы 4'tü тамырдын көрсөткүчү 4-кө бөлсөк 1 болот. Ошентип туюнтмабыз 1 кыйла жеңилденип калды. 1 минус 15 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 2'nin 3. darajасы 8'ge барабар плюс 2'den 1 плюс 3 барабар. Муну бир аз жеңилдетип 1'din белгиси дагы плюс болуп турат. Мына көрүп турасыңар, 3'түкү да плюс, белгилер бирдей болсо кошулат, белги сакталат. Анда 4 деп жазсак, минус бөлчөктү бөлчөккө көбөйтүш үчүн алымына көбөйтөбүз, бөлүмүнө көбөйтөбүз. 2'ни 8'ge көбөйтсөк 16 болот, плюс 2'den 1 барабар. Эми жалпы бөлүмгө келтирсек болот. Барабар жалпы бөлүмү 16 болот. 4'tün bölümünde 1 бар деп эсептейбиз. Анда 16'ны 1'ge бөлсөк 4 болот дагы, 4'кө 16'дан тиет. 4'tü 16'га көбөйтсөк 64 болот. Минус 16'ны 16'га бөлгөндө 1, 1'ди 15'ке көбөйтсөк 15, плюс 16'ны 2'ге бөлгөндө 8'ден тиет. Демек мына жер 8 барабар 16. Бул жерде белгилери бирдейлер кошулат. 64'кө 8'ди кошобуз. Экөөнүн белгиси бирдей болгондуктан 72 болот. Минус 15 барабар 16. 72'den 15'ti алабыз. 12'den 5'ti алганда 7 калат. 6 калган, 6'dan 1'di калганда 50 калат. Өзүңөр көрдүңөр. Демек, жогоруда өткөн биринчи сабакта кайталаган көрсөтүлгөн мисалдардын бардыгы же болбосо касиеттин бардыгы пайдаланылды. Ошол касиеттерди пайдаланып эсепти чыгарсак, жообу 16'dan 5 болду. 16'dan 57. Азыр дагы бир, биз азыр жалаң сандуу мисалдарды көрсөттүк. Азыр болсо тамгалуу мисалдардан бирди көргөзөлүк. Мисалы мына берекинде эсеп берилсе, 3'tün азыр жакшыраак белгилүү болсун үчүн силерге бөлөк свет менен жазып көргөзөйүн. 3'tün 3 көбөйтүлгөн x'тин минус 9 даражасы бир кыска мисалдар менен эмне көргөзөлүк. 2 көбөйтүлгөн x'тин 5 даражасы бөлүнгөн x'тин минус 4 даражасы барабар. Жогоруда айтылгандай, мына берекили минус 9 x'ке гана тиешелүү болгондуктан 3 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн x'тин 9 даражасы терс даража дайым бөлчөк түрүндө жазылат. Көбөйтүлгөн 2 x'тин 5 даражасы, анда бул дагы 1 бөлүнгөн x'тин 4 даражасы. Өзүңөр байкап жатсаңар керек. Даража терс болгондо анда бөлчөк түрүндө жазылат экен. Барабар. Бөлүмүнүн өзүн жазып коелу, себеби бөлүм өтө жөнөкөй, өзгөртүүнү талап кылбайт. Алымында болсо 2 x'тин 5 даражасы алымына көбөйтүлөт дагы 3 менен көбөйтүлөт. Анда 6 x'тин 5 даражасы кайра кайталайм 2 менен 3 көбөйтүлөт. Бөлүнгөн x'тин 9 даражасы. 3'ün 9 даражасы барабар. Так 1 бөлүнгөн x'тин 4 даражасы. Ал эми алымын карап турсаңар, өткөн сабакта айтылгандай, касиетти пайдалансак, даражалар бөлүүдө кемитилет. 9'dan 5'ти кемитсек, x'тин 4 даражасы болуп калат. Барабар. Анда бул бөлчөктү бөлчөккө бөлүү катары түшүнсөк болот. Мына эки бөлчөктү, бул бөлчөккө, бөлчөктү бөлчөккө бөлүүнүн даражасы эң жөнөкөй. Анда биринчи бөлчөктүн өзү жазылат. Бөлүүнү көбөйтүү менен алмаштырсак, экинчи бөлчөк алмашылып жазылат. Башкача айтканда, бөлүм алымга жазылат, алым бөлүмгө жазылат. Барабар. X'тин 4 даражасы менен x'тин 4 даражасы кыскарып кетет дагы, жообу 6'га барабар болду. Бул мисалды көрсөтүүбүздүн негизги максаты терс даражалар менен амалдын кандай аткарыларын
дагы бир ирет бушуктоо максатында болду.